11 февралга карата күндү маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Ушул тапта Германияда дарыланып жатканы айтылган Камчыбек Ташиев Минкап төрагасынын орун басары жана УКМК төрагасы кызматынан алынганы ага күтүүсүз болгонун билдирди. Ташиевдин атынан мындай билдирүүнү Facebookка тарапташы, журналист Нургазы Анаркулов жарыялады. Мен ооруп калып, президенттин уруксаты менен Германияга келгем. Себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эл журтубуз, президентибиздин алдында ак кызматымды өтөдүм жана сыймыктанамын. Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгону өкүндүрөт. УКМдын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремин. Ийгиликтерди каалаймын. Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болушу үчүн эч ким, эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот, деп айтылат анда. 10 февралда Садыр Жапаровдун буйругу менен Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулуп, орун басарлары кызматтан кеткен. Эске салсак, коомдук ишмерлер, саясатчылардан турган 75 адамдын президент Садыр Жапаров менен жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жолдогон кайрылуусу 9 февралда тармакка тараган. Кайрылууда алар бийликти жакын арада президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырышкан. Аны менен катар чек-ара кызматы УКМКнын курамынан чыгарылып, өзүнчө орган болгон. Ал эми мамлекеттик күзөт кызматы президентке караштуу болуп түзүлдү. Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке байланышка акыркы окуялар боюнча пикирин билдирди. Байсалов Facebookка пост жазып, Садыр Жапаров акыркы 5 жылда мамлекеттик маанидеги бир да маанилүү чечимди Камчыбек Ташиевдин катышуусу жок кабыл албаганын белгиледи. Аны менен катар Эдил Байсалов Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ажырымга президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу 75 адамдан турган топтун кайрылуусу негиз болгонун айтты. Алар көп жылдар бою туруктуулукту камсыз кылып келген, тең салмактуулукту бузуп башташты. Натыйжада түшүнүксүз жагдайлар пайда болду. Коомдо кош бийлик, мөөнөтүнөн мурда шайлоо зарылдыгы жана азыркы бийлик мыйзамсыз отурганы тууралуу пикир жарала баштады. Дал ушул чагымчылдар жана алардын амбициялары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ажырымды пайда кылып, бул коомду жана мамлекетти бөлүп жаруу коркунучун туудурду, деди ал. Ал эми 11 февралда буга чейин президентке кайрылуу жолдогон 75 адамды ичинен Бекболот Талгарбеков, Эмил Узакбаев жана Курманбек Дыйканбаевди Ички иштер министрлиги жапырт башаламандыкка шектеп кармады. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев массалык башаламандыкка шектелип кармалды. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу 75 адамдын аты жөнү жазылган кайрылуу өлкө ичиндеги саясий кырдаалды курчутканын белгиледи. Бул факты боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмыш ишинин активдүү катышуучулары катары 70 жаштагы Т.Б. жана 65 жаштагы У.Г. ошондой эле 65 жаштагы Д.К. аттуу жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аны менен катар Ички иштер министрлиги кармалгандардын үйүндө тинтүү жүргөнүн кошумчалады. Бекболот Талгарбеков Алмазбек Атамбаевдин тушунда дагы ушундай эле берене боюнча массалык башаламандыктарга шектелип кармалган болчу. Ал 14 жылга эркинен ажыратылып, Сооронбай Жээнбековдун тушунда мөөнөтүнөн мурда бошонуп чыккан болчу. Эмилбек Узакбаев Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болгон. Ага чейин энергетика боюнча мамлекеттик агенттиктин директору, айыл чарба министри кызматтарын аркалаган. Курманбек Дыйканбаев мурдагы парламент депутаты, Сооронбай Жээнбековдун тушунда ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. 2020 жылы кызмат абалынан кыямат пайдаланууга айыпталып, 2022 жылы акталган.